Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва, Казакстан чыкты кирдек ылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва, Казакстан чыкты кирди. Дес пересат. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта мигранттар кандай шарттарда таксист болуп иштей ала турганы белгилүү болду. Воропаев айдоочулукка тыюу салуу бардык мигранттарга таасир этпегендигин баса белгиледи. Сиздерге айтайын дегеним, мен өмүрүмдө биринчи жолу розыгрыш уюштуруп көрдүм. Бул розыгрышта эң башкы байгени iPhone 15, 5 штук планшет ноутбук, 5 штук AirPods наушник жана 100 000 рубль койдум. Бул 100 000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. Билеттин баасы болгону 1000 рубль, количествосы болсо 300 штук. Ар бир үчүнчү оюнчу утушка ээ болот. Бул жерде эч кандай алдамай жок. Мен просто сиздер менен жакыныраак таанышуу максатта жана ошондой эле ушул каналдын активин көтөрүү максатта ушундай жакшы розыгрыш уюштурдум десем болот. Бул жерде эч кандай жамандык же жаман ой кетпесин. Сиздерден сураныч. Мына ушул оюнга катышып, мени колдоп койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазы болом. Андыктан экранга мен номеримди калтырып койдум. Мына ошол номерге чалып, жазып жана менин Instagram баракчама да катталып коюңуздар. Кудайым көрүп насип кылса, сиздер менен жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү. Мигранттар Орусиянын лицензиясын алгандан кийин таксист болуп иштей алышат. Өлкөнүн айрым аймактарында жүргүнчү ташууга тыюу салынган мигранттар россиялык айдоочулук күбөлүгүн алгандан кийин кайра таксист болуп иштей алышат, деп билдирди news.ru сайтына авто юрист жана укук коргоочу Лев Воропаев. Анын айтымында губернаторлордун кооптуу айдоо стили үчүн мындай тыюуну киргизип жатышат. Мигранттар кооптууну айдагандыктан таксист болуп иштөөгө тыюу салынды. Алардын айдоочулук квалификациясы жол кыймылынын эрежелери боюнча текшерилген эмес. Алар таксист болуп иштөөгө жана уну айдаганга мүмкүнчүлүк алуу үчүн Россиянын лицензиясын алуусу зарыл дейт ал. Воропаев айдоочулукка тыюу салуу бардык мигранттарга таасир этпегендигин баса белгиледи. Ошентип Кыргызстан менен Казакстандын жарандары четтетилди. Ал мындай тыюунун негизги себебин Орусиянын жол эрежесин билбегендиги менен түшүндүрдү. Бул жарандар Россиянын жолдорунда көбүнчө кырсыкка кабылып кооптулук жаратышат. Мигрант таксисттердин адепсиз жүрүм-туруму жүргүнчүлөрдү куугунтуктоо маселеси да бар. Бирок бул маселе 10 жана 20 ролдордо. Биринчи кезекте өкмөт жол коопсуздугун жетекчиликке алат, деп белгиледи эксперт. Мамлекеттик думанын КМШ Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыштар боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Виктор Водолацкий мигранттарга таксист болуп иштөөгө тыюу салган. Курск областынын губернатору Роман Старовойт өз аймагындагы жарандардын коопсуздугу үчүн жооптуу жана тиешелүү чечим кабыл алууга укуктуу экенин буга чейин билдирген. Ал белгилегендей, Курск областына Украинанын куралдуу күчтөрү кол салып, душман мигранттарды өз максатына колдонушу мүмкүн дейт. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Эгерде сиз ай сайын батирге ижара төлөп кыйналсаңыз, анда биз менен үйлүү болуп, өз үйүңүзгө төлөңүз. Сиз каалаган ушундай батирди баштапкы төлөмү жок алып беребиз. Кааласаңыздар, андан да чоң квартираны алып беребиз. Нуран кыймылсыз мүлк агенттиги 3%дан 6%га чейин новостройкадан үй алып берүүгө даяр. Шаар четинден жер тилкесин алып, ушундай сонун үй салып беребиз. Ар бир адам өз үйүндө жашасын.